Саламатсыздарбы, жакшы отурасыздарбы апалар? Саламатсызбы. Бүгүн сиздерге мына биз китеп кербени долбоору бүгүн үйүңүздөргө конокко келип калдык. Китеп кербени дегенде эле биз китептер жөнүндө китеп окуу, китеп окууну жайылтуу, мына ошол китеп окууну окуучуларга эле эмес, ата-энелер менен бирдикте жайылтууну максат кылып алганбыз. Анда эмесе мен сиздерге алгач суроо берип, андан нары китеп окууга өтсөк эле. Арзыканжы, кана сиз мына сиз да кичине болгонсуздар, ошо нерелериңиздей. Сиз да китеп окуганды жакшы көрчүңүзбү? Биз мисалы саламатчылык. Биз да ошо жаш кезибизде, бала кезибизде китеп окуганды мен аябай жакшы көрчүмүн. Аябай ушул кыргыз тил, кыргыз адабият китебине көбүрөөк басым жасачумун. Себеби биздин агайыбыз бар эле, Бекмырза Мамытов деген кыргыз тил, кыргыз адабияттан сабак берчү эле. Мен аябай ошо китепке, адабий китепке аябай кызыгып окучумун. Жакшы көрчүмүн өзүчү, кыргыз тил, кыргыз адабият китебин окуганды аябай жакшы көрчүмүн. Кандай китептерди окудуңуз эле ошол? Эми ал кезде биз бала кезде, мисалы биздин адабият деген китеп бар эле кыргыз тилде. Ошондо баардыгынын немелери бар эле. Өмүр баяндары бар эле, өзүнүн повесттери бар эле. Ошонун ичинен Касымалы Баяниевдин Ажар деген повестине көбүрөөк басым жасачу элем да. Ошо Ажарды көбүрөөк окудук аябай дегенде. Дагы кайсындан окудум? Ошо биздин адабият повестиндегилерди баардыгын окуп чыктым да ошондо. Эрте келген турналар бар эле, ошондо Чыңгыз Айтматовдун китептери бар эле. Ошол кезде ушу китептер эле ошол кезде аябай көбүрөөк бар болчу. Биз бирок аябай көбүрөөк басым жасап окучу элек да. Мен мисалы айта албайм, өзүм жакшы окучумун. Ушу кыргыз тил, кыргыз адабиятка аябай көп басым жасачумун. Чоң рахмат, жакшы. Нуридежа, кандай китептер менен, кандай китептерге кызыгып, балдарга кандай китепти окууну сиз сунуш кылат элеңиз? Ушу кыргыз адабияттагы ушу Чыңгыз Айтматовдун китептеринен жакшы окуйбуз. Ак кеме, эрте келген турналар, Саманчынын жолу, видеолордо көрүп, ошого түшүндүрүп балдарга ушу ак кемедеги кандай ролдорду аткарган, ушу китептен изденип окушат. Көп эле адабий китептерди окушат, жомокторду, ак кемедеги кандай ролдорду аткарган, ушу китептен изденип окушат. Көп эле адабий китептерди окушат, жомокторду, кичинекейлерге, буларга уже Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуп келебиз. Жакшы. Азыр мен ошол кирип келип, сиздерди байкадым да, ушул столдун үстүндө Чыңгыз Айтматовдун китептери турат, анан бардыгы окшош экен. Ушул бардыгын бирге алгансыздарбы? Кандай маалымат бере кеттиңиздерчи? Ооба, баабыз бирге класс боюнча, жалпы боюнча алганбыз. Ушу класс жетекчи, кыргыз адабиятчы, кыргыз тилчи болгон үчүн ушуга басым жасап алганбыз. Чыңгыз Айтматовдун 3 китебин алганбыз. Эрте келген турналар, Саманчынын жолу, Ак кеме повестин алдырганбыз. Муну сүйүнүч менен окушат. Мындан кийинкилери да окушат, сүйүп окушат да, жакшы түшүнүп берет да. Бул чагылдырат, ушу повестке кирип алсаң уже чыккың келбей калат да. Жакшы. Мен аябай сүйүнүп отурам. Азыр сиздер менен биргеликте ушинтип китеп окуган ата-энелер азыраак өзү негизи. Анан биз ошол китеп окууну жайылтуу максатында ушул долбоор менен иштеп атабыз. Чоң рахмат сиздерге да, балдарды колдоп, мына ушул китепке кызыктырып, балдарды ушинтип китептер менен иштеп атканыңыздарга. Анда эмес ушул китептерди алганыңыздарга көп болду да, бул китептерди окудуңуздар, мындай өзүңүздөргө жаккан чыгармасынан кайсы бир жеринен үзүндү окуп бере аласыздарбы? Ушул мага ушул жери жагат деп балдарга, мына жаныңызда отурган нерелериңиздерге. Биз бул китепти мен мисалы окуп жүргөндө эле бала кезимден эле окугам бул китептерди. Дагы аябай жакшы мындай сүйүп окуйсуң да бул китепти. Эми бул балдарга мен айтып отурам өзүм балдарыма, бул билим деген күчтүү болуш керек да. Билим күчтүү болсо бул миңди жыгат да. Билимиң аз болсо эчтекени кыла албайсың, окуй албайсың. Билим алуу бул ийне менен кудук казгандай барабар болот да. Ошон үчүн мен балдарга постоянно ушу эрте келген турналарды, жомокторду, повесттерди мен ушу түшүндүрүп, өзүм отурганда сабак тапшырмаларын аткарган мезгилде мен буларга түшүндүрмө берип турам. Анан ушу мен өзү негизи могу Ак кемени аябай жакшы көрөм. Ак кемеден ошо мен балдарыма үзүндү окуп берейин, Ак кеме китебинен. Анда көңүл бөлө. Ак кемеден ошо мен үзүндү окуп берейин буларга азыр.
мына ушу Аккемеден үзүндү бир жолу тамагы ооруп, тайтасы ушул айылдагы доодурга алып барып келген. Мектепти ошондо көргөн. Эми бала ушул мектепти кадала карап жатты. Кара күрөң калдырган, черепица жабылган жалгыз моору кыйшайып, мектеп там ээн турат. Маңдайындагы тактада чоң тамгалуу жазуусу бар. Бали али кат тааныбаса дагы бул жазуу мектеп деген сөз экенин баамдады да балачы. Дүрбүдөн дубалдагы жаракаларга чейин көрдү. Бир жеринен балдар көө менен дагы бирдеме жазыптыр. Терезени бир көрүү сынып, оордун гезит чаптап коюшуптур. Верандасынын такталары дагы качып калыптыр. Эшигинде чоң кара кулпу салынуу турат. Бала күзүндө китеп кабын кармап, ушул эшиктен кирерин элестетти. Эшиктен ичкери эмне бар, эмнелер болор экен, деди. Мектеп айландыра карап чыккан соң бала дүрбүсүн кайра колго бурду. Көл бети жангансыдай эле ээн турган. Ак кеме али көрүнбөйт. Бала көлгө далысын сала бурулуп отурду да дүрбүнүн жанына ала коюп, дөбөнүн этегине көз салды. Таман алдында тор колот, тээ кар жактан тоодон бир өңкүлдөп ак көбүк чачкан кашка суу кулак тундурат. Суу бойлоп келген жол суу менен кошо бул тумшуктун бурулушуна көрүнбөй кетет. Өз бет жардуу, токойлуу, сан таштын корук токою менен ушул жерден башталып, өйдөдө мөңгү тиреп жатат. Жогору кара зоо, ак карга ээк артып, карагай токойлуу жоо жалаңданып күдүрөйт дейт. Жакшы Арзыканжы, эң сонун окуп бердиңиз. Мына караңыз, мен дагы аябай сизди муюп угуп турдум. Анда эмесе Нуридеже, сиз кайсы китептен балдарга окуп берет элеңиз азыр? Мен Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналарын окуп берейин үзүндү. Биз азыр ушуну окуп орто чейине келип калдык. Ошодон кичине азыраак үзүн окуп берейин. Экинчи чоро Анатай баатыр болду. Жашы 16-га караган. Бул бешөөнүн улусу. Ителгидей мыжыгыр тыңчушуна алдырбаган баатыр. Жого минер Октору деген аты да келишти. Антайдын атасы да согушта чоң казатта. Антай да алиги ай жүздүү Мырзагүл Бикешти купуя сүйөт. Бир өпкөнгө зар болуп жүрөт. Үчүнчү чоро атка жеңил тайга чагак Эркинбек баатыр болду. Үйүндөгү балдардын улусу. Досун жолго таштабас, бирөөгө кара санабас ак жүрөк баатыр болгондо тиги чоң казада Москванын коргоп окко учкан атасын эстеп, кийинки күндөрү көңүлү чөгүп жүрөт. Балдардын жашырынып ыйлап да алат. Бирок жоого менен аты да жашарды аркарды койдой айдаган ак байпак деген күлүк. Ушундой берет. Демек булар кимдер экен? Булар эрте келген турналардагы каармандар, Анатай, Эркинбек, Эргеш мына. Демек булар кичинекей кезинен эле аябай замандын каарын тартып, ошол согуш мезгилиндеги турмушту чагылдырат экен. Мына сиздерди китеп окуганда балдарыңыздар муюп угуп, мына ушул апам да кызыгып китеп окуйт экен деп олтурушту. Балдар, силер китеп окуганга кызыгасыңарбы? Кандай китептерди окуйсуңар үйдө? Турналар, тоолор кулагандан да баштап калдыңарбы? Азаматтар, демек бул абдан чоң чыгарма, Сен кандай китептерди окуйсуң? Заманчынын жолун. Ай Азамат, бул чоң класстарда өтөлө турган чыгарма өзү негизинен. Бирок эмтен кызыкканың бул эң чоң сүйүнүч, жакшы Азамат, мына ошентип эжеңдин артынан, чоң апаңдын артынан ушинтип китеп окуп жүрө бергиле. Кымбаттуу көрүүчүлөр, кымбаттуу окурман сүйүүчүлөр, китеп сүйүүчүлөр, мына ошентип биз бүгүн 6-А класстын окуучулары Мээрим жана Аминанын үйүндө болдук. Мындайча айтканда, апалар менен кездешип отурабыз. Азыр Арзыкан эже жана Нуриде эже менен сиздерге чоң рахмат. Мына ушул китеп кербени долбоору менен бирдикте бизге ушинтип китеп окуп, мектепке колдоо көрсөтүп, китептерди окутуп, балдарга жан дүйнөсүн байытып, ушуларды тарбиялоодо көптөгөн ролду ойноп жатканыңыздарды кээде өзүңүздөр да билбей кетесиздер. Бая тарбиялап өстүрүп атам деген менен сиздер канчалык эң мыкты деңгээлде тарбиялап
жатасыздар. Анан сиздерге дагы бир сунуш, мына ушул бала тарбиялоодогу кыргыз керемети деген жакшы китеп бар. Мына ушул Абдыкерим Муратов, Кыялбек Акматовдун авторлук эмнесинде жазылган. Бул аябай жакшы китеп. Ушул китеп менен дагы балдарды тарбиялоодо кыргыздын баалуулуктарын окуп берип үйрөтсөңүздөр болот. Анан жаңы эле чыккан ушу Сулайман Рыспаевдин Кыргыздын улуттук баалуулуктары жана нарыктуу түшүнүктөрү аттуу китеби. Бул китеп жөнүндө азыр бул китептин ичинде ошол кыргыздын басып өткөн жолу, нарк нускасы, каада салты бардыгы чагылдырылган. Мына ушуларды менен китептерди окуп да тарбияласаңыздар болот. Эми сиздер бул китептин ичиндегилердин баарын билесиздер. Мисалы бул китептин ичинде улуттук оюндар да аябай жакшы чагылдырылган. Улуттук оюндарды балдар менен ойноп жүрөсүздөр да? Кандай оюндарды ойноп жүрөсүздөр? Улуттук оюндарда ошо кээде балдар бош болуп калган мезгилде топташ ойнойбуз, үйдө отуруп алып, чатыраш ойнойбуз. Ушу жанагы ордо болуп калат, ошо ордолордо ойнойбуз убакыт болуп калган мезгилдерде. Бул улуттук оюндарда илгертебиз бала кезибизден ойноп келгенбиз да бул оюндарды. Чоң рахмат. Мен неберелериме дагы ошо оюндар менен ойнойм да. Чоң рахмат. Мына көрдүңүздөрбү? Ата-эне балага кандай тарбия берсе, бала дагы ошол аккан сууну кайсы жакка бургандай эле бала дагы ошол багытта кетет. Мына ушул китептерди окуп, жан дүйнөңүздөрдү байыткан мыкты ата-энелер болуп жүрөрүңүздөр. Сиздерге рахмат. Элибизде ар дайым тынччылык болсун. Биз китеп кербени долбоору менен биргебиз.